Жазык процесстик кодексте кылмыш ишин козгоонун тартиби жана кылмыш ишин козгоодон баш тартуунун негиздери жөнүндө ченемдердин, ошондой эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине арыз катталган учурдан тартып, сотко чейинки өндүрүштүн конкреттүү мөөнөттөрүнүн жоктугу, тергөө органдары тарабынан процесстик чечимдерди массалык негизи созулуктурууга алып келип, ал өз кезегинде жарандардын нараазычылыгын пайда кылып, жана кылмыш ишин козгоо жөнүндө түшүнүктү киргизүү жана сотко чейинки өндүрүштүн конкреттүү процесстик мөөнөттөрүн белгилөө жөнүндө адилеттүү талаптар пайда кылды. Колдонууда жазык процессуалдык кодексине сотко чейинки өндүрүштүн конкреттүү мөөнөттөрү жок болгондуктан, арыз катталган учурдан баштап тергөөчү тарабынан акыркы чечим чыгарылганга чейин кароодо турган иштердин жалпы үлүшү 2019 жана 2020 жылдары 30% түшсө, ал эми 21 жылдын биринчи кварталында катталган арыздардын 64% боюнча процессуалдык чечимдер кабыл алынган жок. Мындай көрүнүш сотко чейинки өндүрүштү чубалжытууга жол ачылгандыгынан кабар берет. Көп учурда тергөө аракеттери такыр жүргүзүлбөгөндүктөн, анын натыйжасында кароодогу сотко чейинки өндүрүштүн саны жыл сайын негизсиз өсүүдө.